Алтын Орда конушундагы номер 98 мектепте өмүрүн балдарды окутууга арнаган тажрыйба алуу, өз кесибин кадырлап кастарлаган педагогдор жамааты эмгектенет. Алардын ар бири өз сабагынын маанисин терең түшүндүрүп, сапаттуу билим берүүгө умтулушат. Алсак, англис тил мугалими анын зарылчылыгын сабак учурунда окуучуларынын кулагына куят. Дүйнөлүк тил болгондуктан кайсы жакка барбайсыңар, англис тили силерге керек. Же жада калса бул официант болуп иштегенге дагы англис тил керек. Силерге деген англис тил бул негизи 5 тил билсеңер жарак, бирок эң жакшы англис тилди орус тилинде эле экинчи тил катары алып жүрсөңөр жакшы деп түшүндүрөм балдарга. Let's answer the questions. Famous, yes? Мектепте түзүлгөн заманбап шарттарды чоң сыймык менен атаган мугалимдер балдарга билим берүүдө изденип, чыгармачылык менен эмгектенүүгө бет алган. Биздин мектепте планшет доскалар менен камсыздалган, компьютердик класстар бар, лингофон кабинети бар. Ошондой өнүккөн техниканын заманында окуучуларга үлгүлүү билим берүүдөбүз. Биз окуучулар үчүн эмгегибизди аябайбыз, изилденебиз, иштейбиз. Мына ушундай кесиби менен сыймыктанган дагы бир педагог Гүлмира Мусабаева. Мугалим болуу эжекенин бала кезинен эңсеген кыялы болгондуктан 35 жылдан бери чарчоону билбей башталгыч класстын балдарын окутуп келе жатат. Бөөктөрүм бар эле. Ошолордун баарын эле мектепке аз калганда алар 6 жашка чыгып, ушу быйыл 1-класска кирет дегенде эле ошолордун баарын сен окуп жазганды билишиң керек, окушуң керек, жазышың керек деп эле баарын үйрөтчүмүн да. Мектепке алар 1-класска барганда окуп жазганды билип барышчу. Анан ошондон кийин эле ушу мугалим болсом деп жүрдүм. Анан мугалим болдум. Педагогдун айтымында жогорку класстарды окутуу менен кенже класстагы балдарды окутуунун айырмасы чоң. Мисалы 1-класска бакчага барган балада, барбаган балада келгендиктен аларды бир деңгээлге жеткирип окутуу мугалимден эбегейсиз эмгекти талап кылат. 1-класска келген балдарды кенедей ата-энесине эркелеп, керек болсо алардын сөзүн укпай жүргөн балдарды кабыл алып окутабыз. Анан башында эми 1-класста оор эле болот да. Ошолордун баарын жарым жылдын ичинде эле нормага жеткизип окутуп, кол жазмасын жаздырып үйрөтүп алдым балдарымды. Азыр жакшы 2-класстын эми баш эле, бирок көп нерсени үйрөнүп калышты. Колдору сулуу, дептерлерин текшерип көрсөңөр болот. Математика сабагынан жакшы, тартиптери жакшы. Мындагы билим берүүнүн мыктылары аталган 6 мугалимдин бири Гүлмира Мусабаева. Ал балдарды окутуу менен бирге жаңыдан эмгек жолун баштаган кесиптештери менен мол тажрыйбасы менен бөлүшкөн мыкты насаатчы да. Биздин мектебибизде алдыңкы тажрыйбалуу мугалимдер жетиштүү санда. Алардын бири башталгыч класстардын мугалими Мусабаева Гүлмира Чокеновна. Билим берүүнүн мыктысы, балдарга билим берүүдө өзүнүн тажрыйбасы менен катар акыркы жаңы технологияларды колдонуу менен өзгөчө сабак берген мугалим деп биз сыймыктанабыз. Гүлмира Мусабекова буга чейин Борбордогу номер 1 гимназия интернатында 30 жыл башталгыч класстын балдарын окутуп, эмгеги бааланып, бир катар баалуу сыйлыктарды, ардак грамоталарды алган. Учурда мектепте 1000ден ашуун окуучу окуйт. Аларга билим берген 58 мугалимдин арасында Гүлмира Мусабековадай тажрыйбалуу насаатчы мугалимдердин санарбын. Калия Карбекова, Ринат Эрмеков, билим жаңылыктарына.